Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Кечээ күнкү видеодо айттым эле, биздин көптөгөн жаштар ичип кетип, көчөдө калып кеткен учурлар көп болуп атат. Чынында момуштары тартуудан тартынам, уялам деп айттым эле. Мына могу метро Дубровкадан бери могу домдор жака өтүп баратканда остановкадан бери кыргыз агабызды көрүп калдым да. Эми билесиздер, могу калмактар, якуттар, эми биз эми окшош келебиз да, мындай түсмөлдөш келебиз. Анан бери жака өтүп анан кайра бардык да. Кыргыз окшойт, эмне болду экен деп барсам, ошол эми жалган айттыбы, чын айттыбы, иштеген жеринен акчаларын бербей коюптур. Волгоградский проспекттеги хлебзаводбу, пекарныйда иштеген экен кыскасы, ошол. Ошондой кылып ичип чыгып кетиптир. Бул агабыз көптөн бери 5 жылдан бери бул жактамын дедиби. Ошондой да документтери бардыгы жакшы экен. Паспорттору бар экен, жанында регистрациясы даже срогу бүтө эле экен. Документтери жакшы сактаптыр. Анан айттым, ага, документти этият кылыңыз дедим. Өзгөндүн Актерек айынан болот экен, агабыз 84-жылкы экен. Эгер өзгөндү туугандар көрүп аткан болсо, эми ар бир айылдарда, шаарларда коомдор бар. Акча бөлүп Кыргызстанга жөнөтүп ийсек эгер жакшы болот эле. Мен номерлерин алып калдым агабыздын. Телефон өчөйүн деп калыптыр, зарядтайм деди. Каякта болуштарын мага айтты. Дубровка, Угречский жактарда болот экен. Эгер коомдон бирөө жарым көрүп аткан болсо, Кыргызстанга кетем, жөнөтүп берсеңер жакшы болот деди. Көптөн бери ошол сыртта жатып жүрөт экен азыр. Вообще мындай чыдап болуп калыптыр да, жытыдагынча. Кудай кааласа спонсор кылып муну лагмантын тарткан элем, эсиңизде болсо ошол жерден плотный бир обед алып бердим азыр, кудай кааласа. Толугураак көрсөңүздөр болот. Голос жакшы чыкпай калды окшойт менимче. Барып эле камераны көтөрүп барганда бир аз неудобный болду. Мындай көргөзбөй тартып барып аягында айттым, ушундай айтсам мейли деди. Мына ушундай туугандар. Кактамыз? Өзгөнөн болосузбу? Качалыксыз? 84. Акчамы албай. Документтер барбы, документтер? Документтер бар. Жаныңызда бар, иммиграционный барбы? Иммиграцион бар. Регистрациячы? Регистрацион Көрүмчү? Эмне болуп калдыңыз? Канча күндөн бери мындай жүрөсүз? башта 7-8 күндөн бери башта калдым. Канча болуп келдиңиз жака? Мен буякта ошо башта 5-6 жылдан бери ичип кеттиңиз анан. Телефонуңуз бар турбайбы? Телефонуңуз бар турбайбы? Жаңылык телефон? Телефон жаңылыкпы? Жок, неме өчүп калган. Мындай связьдашкан адамдар менен связьда элесиз да? Связьдашкан ошо именно ошо жактан жана иштеген жерде телефон алмашып келип коюп. Бул жакта келиңиз бар, бул жакта Москвада. Бул жакта эч ким жок. Сиз балким издеп аткандар, айылдагылар. Жөбөлөрүңүз барбы? Бала чака, аял, ата-эне, бир туугандар бар да. Бар, жок, эч ким мени издебейт. Эмнеге издебейт? Сөйөттүрөнүм. Четкен сиз тапканыңыз да? Мен тапканым ичпей эле, мен ошо көчөдө ишип калбайын деп неме атам. Болбосо мен жумушта мындай неме. Сиз канча болду келгениңизге Москвага? Бул жакта ошо 5 жыл болду. 5 жылдан бери Москвадасыз. Кандай кылып мындай жүрүп калдыңыз? Просто азыр могу жактан мындай өтүп келдим. Карасам кыргыз экенсиз да, анан кийин өтүп кеттим, анан чото кыргызга окшойт. Эми якуттар, башка калмактардан кыргызга окшош эмеспизби? Ошого бир сурайынчы эле. Кандай жардам керек бизден? Жардам керекпи? Кыргызстанга кетесизби? Эмне кыласыз? Мен ошо Кыргызстанга кеткенде болду. Эде мен ошо башта 8 күндөн бери жатып өрүктөнүз ар жерде. Сиз 7-8 күнгө чейин эмне кылдыңыз? Сиз көптөн бери жүргөндөйсүз да? Жок, ошо көчөдө жүрдүм, ошо көптөн бери ар жерде. Канча айдан бери көчөдө жүрөсүз? Көп күндөн бери дегенде канча күн?
Буга чейин эмнеде иштедиңиздер? Буга чейин Баларус проспектте жана пекар болуп иштедим. Волгоградский проспектте. Ошонун телефонун алмашып кетти ошону. Сиз кантип аяктан чыгып, эмне болду? Акча бербей койду аяктан, эмне болду? Акчаны ала албай калдым. Кыргыздар именно ошо. Кыргыздар сизге акча бербей койду. Бир иш кылгандырсыз да, туура эмес кылгандырсыз. Иш кылган өкмөт туура иш бар. Волгоградский проспектте. Арасы проспекти бар, мен өзү доказать этип берем. Ал жерде мен нарман иштегем. Всё баары бүт баары мен даже орустар эле бүт баары мактап. Жана пекарняда иштегенсизби? Пекар болчу. Эмне болду акчаңызды бербей койду? Короче, ошол жана кыргыз бала ал дагы эле. Кыргыз бала мени короче неметип кетти. Тутатып кетти акчамды. 5 жылдан бери бияктасыз. Ошо бир айдан бери ушул көчөдө жүрөсүз азыр. Мындай тууган урук, дос тааныштар менен связдаштыңызбы? Жок. Азыр Үйдөгү телефондо азыр мен телефондо ошо алып кеткен бала ошо номерин алмашып кетти. Азыр паспортуңуз бар, а? Миграционный барбы? Миграционный бар. Колуңузда эмнеге иш келет? Колуман любой иш келет. Не иш? Примерно. Устатчысызбы же машина оңдойсузбу? Разнорабочий башка. Сиз уже багындай залп серьезный эле чыгып калыптыр да сизденчи? Оруйсузбу негизи? Бир эч оорубайсыз бичип ооруп кетти багына? Жок, андай ооруган эмес. Просто мен ушу чтобы түндө ушуп калбайын деп эле ошону. Сиз негизи ичиңизге эмне себеп болду, ака? Сиз мындай түппа түзүк адам экенсиз да, бирок кыргызга окшоттум, бирок мындай кийимдериңизден кирдеп кетиптир. Сиз где-то бир 3 айдан бери эле жүргөндөйсүз да? Көптөн бери элечи? Ошону айттым, 3 ай эмес. Өзгөндү каягынан болосуз? Өзгөн Актеректен болом. Актеректен болосуз. 80 канчасыз? 84. 84-жылкысыз. Аты жөнүңүздү айтпай коелайлык. Жакшы болуп атыптыр. Тууган уруктар издеп аткандыр балким сизди. Мен эч ким издеп атпайм. Үй бүлө Жок, үй бүлө 4 балам бар менин. Айта бериң. Ал досум болот ал. Атам башка алып кеткен, апам башка кеткен. Мен ушундай жашош. Жеңемдер күтүп аткандыр балким сизди. Тууган уруктар издөө салгандыр балким. Сиз постоянно ушул Дубровка метросунда болосузбу? Кантип боласыз? Постоянно ушул жерде жатам, ушул жерде. Кайда жаттасыз түнү? Бактын ичиндесизби? Бүгүн эртең менен жаттым эле бир орус келип суу чачып эле просто өзүм кармадым. Суу чачып эле подъем билет. Вставай, да? Сен бу жака жаткан местан эстеди. Жок, просто мен спортсмен экен. Здорово, мындай эмес. Мен Жо, негизи просто уктап аткан ойго түздүк, просто сразу чыгып кетти да. Просто эми бул жака келгенден кийин иштеп кетишибиз керек да, ошол Кыргызстанга барып жүрүпчү. Анан бул жака келип, анан кичине болор-болуска эле ичип кетип, анан көчөдө жатып кала турганда калк эмеспиз да биз. Тектүү, нарктуу элдин балдарыбыз да бизчи. Анан 2 күндүн биринде эле ар метродо эле кыргыз бомуштар жатканын көрсөң мындай зенин кейит да, чынын айтайын. Сиз түзүк эл адам экенсиз. Мүмкүн болсо документтериңизде сроктор бар экен. Бул документ этият кылыңыз. Чайды ичиң. Бул жерге айтып коем мен балдарга. Кирип чайды ичесиз. Лагманты деген чайхана бар, кыргыздардыкы. Чайды ичип, өзүңүз этият кылың бул документтеричи. Эгер ошо айылдаштарыңыз кызыккан болсо, мен сизди адрестериңизди айтам, ошол жерде болот деймин. Кыргызстанга жөнөтүп беришет алар өздөрү. Сизди таап. Сиз ойлонбоң. Өзүңүз этият кылыңыз, сиз эң негизгиси өзүңүздү караңыз. Мына лагманты эт куур берди. Суроолор боюнча мен атайын эт куурдурдук. Ага мына олтурат. Туугандар, ар дайым бири-бирибизди калтырбай көчөдө поддержка кылалык. Лагмантыга келчүлөр болсо, Дубровканын биринчи выходу. Чыккандан кийин эле мына мактар бар.
могу жерде фермер домунун ичине киргенде эле солу кайрылганда кыргызский кухня логоманты деп жазылып турат. Поддержка кылабыз бири-бирибизге ар дайым. Эгер өзүңүн кому мага связга чыккан болсо, номерлерин беремин, адрестерин айтып берем, каякта болот, эмне болот. Ошол айткан адрестерде болуп туруң, 1-2 күндүн ичинде Кыргызстанга жөнөтүп ийебиз. Мындай кылып жүргөнүңүз жакшы эмес ага деп катуу эле айттым мен дагы. Ошол туугандар, иштеген келгенден кийин иштеп, тынч аман өзүбүздүн элге барыш насип эткен болсун. Эми чет жерге келип, көрүнгөн жерде жатып ичип жүргөн бул өтө жакшы эмес, туура эмес да. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Каналга катталыңыздар. Кичине демөөрчүлөр бар, көңүл буруп койгоңуздар. Рахмат. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнөгөн номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Дакан сайда айтып келгенден кийин 3 айга коюп берет. Чыкпай туруп, чоонуйдан, базадан текшерип берет тургандар. Издегендер болсо, мына скриншот кылып алыңыздар. Анан таза регистрация жасаган адамдар барбы деп дагы мага көбүңүздөр байланышып калат элеңиздер. Кудай кааласа мына номерлерин коюп койдум. Таза кылып беришет. 3 айга эле коюп беришет, бирок тургандар. 3 айга эле коюп беришет. Иннен синеси меткешке окшогон документтерди жасашат экен.